Демек улантабыз темабызды ийгилик жолунда сынып калбаш үчүн эмнелер дагы бизге керек. Негизинен мына 5 ишенимди өнүктүрүп, өстүрүп турсаңыз, сиз ийгилик жолунда сынып калбайт экенсиз, алдыга жана алдыга умтулуп кете берет экенсиз. Демек 5 ишеним, 5 ишенимди сүйлөшүп кетели. Биринчи ишеним бул продукция болгон ишеним. Продукция мына сулуулук темасындагы продукция болгон ишеним. Тазалык темасында продукция болгон ишеним. Негизинен сиз иштеп аткан компаниянын продукциясына сиз ишенсеңиз, сизди кардарлар эч убакта, потенциалдуу кардарлар эч убакта көңүлүңүздү чөктүрүп, бул бизнесте кетип калууга мажбур кылбайт экен. Тескерисинче сиз туура эмес пайдаланып, туура эмес колдонуп, балким бетине туура келбеген учурлар болуп калат. Эми ар кимдин организми ар кандай, кээде консультант кеңешчи адашып туура эмес бир болгон болот. Ошол учурга дал келген кардарларды дагы сиз туура жолго буруп, туура жол көрсөтүп, өзүңүзгө кардар алууга сонун мүмкүнчүлүк болот экен. Менин иштеп жүргөн учурумда да көптөгөн учурлар болгон. Фабилик компаниясынын продукциясы жаман, мен бетимде күрөң кетирбей койду жана башка. Сүйлөшүп көрсөк, ал адам болгону бир кремди эмес, мисалы үчүн пенканы алган болот, же тоникти алган болот. Же болбосо майлуу бет үчүн бет майды алган болот. Ал негизинен бойдокторду кетирүү үчүн жасалган бет май эмес да. Ошондой болуп чыккан, анан мен туура жол салгандан кийин унчукпай калган. Ушуга окшогон нерселер, ушуга окшогон сиздин күчтүү жөндөмүңүз болуш үчүн сиз ан үчүн продукцияны өтө жакшы билишиңиз керек. Андыктан сиз продукцияны тынбай изилдеп турушуңуз керек. Ошондо сиз тескерисинче кээ бир адамдарды кардар, кээ бир адамдарды болсо консультант, кээ бир адамдарды болсо партнер кылып алууга сонун сизде ичиңизде күч пайда болот экен. Андыктан сиз мастер-класстарды, YouTube'дан видеолорду көрүп туруңуз. YouTube'га кирип туруп продукциянын атын жазып, Фабилик деп жазсаңыз, обзорлор чыгат, тесттер чыгат, пикирлер чыгат, кандайдыр бир колдонуп көргөн адамдардын отзыв, ой пикирлери чыгат. Страна Фабилик журналын окуңуз. Ал жерде дагы ар кандай маалыматтар, жаңы новинкалар жөнүндө, жаңы тенденциялар жөнүндө, кандайдыр бир составдардын бетке жардам берчү, үйгө жана башка нерсеге жардам берчү нерселер жөнүндө айтып турат. Сайтты окуп туруңуз. Фабилик сайтында да көптөгөн ой пикирлер бар. Болгон эсиңизде болсун, Россиядагы кардарлар бир аз башкача, алар избалованный деген демекчи ошондойрок жана капризныйраак болот. Андыктан алардын пикирлери болгон ориентир гана болсун. Биздеги пикирлер андай эмес. Мен көп жылдан бери иштеп жүрөм. Россиядагы пикирлердегидей пикирди мен Кыргызстанда көп көрө элекмин да. Каталог обзорлорду көрүп туруңуз. Каталогтун өзүн окуп турсаңыз да өзүндө көптөгөн түшүндүрмөлөр, маалыматтар бар. Ал жерде окуп отурсаңыз көптөгөн продукция жөнүндө түшүнүк алып алат экенсиз. Ар бир каталогду окуп туруңуз. Мисалы үчүн өткөн каталогдо айталы бет майлар жөнүндө көбүрөөк түшүндүрмө жазылган болсо, бул каталогдо Дом Фабилик жөнүндө көбүрөөк түшүндүрмө жазылган болот. Андыктан ар бир каталогду өзүнчө китеп катары окуп туруңуз да. Өзгөчө сиз окуй элек продукциялар жөнүндө жазылган болсо, сөзсүз көңүл буруп окуңуз. Ошондо сиз продукциянын профессионал болуп каласыз дагы, сиздин кардарларыңыз саны көп боло баштайт. Мына кече эле жаңы үйрөнүп аткан кыз, мен үйрөтүп аткан кыз, бир 2 жылдан бери иштеген кыздын соодасын көрүп ооз ачылып калды. Ушунча сатабы, ушунча алып кетеби, бул канча атат деди. Болгону негизги сыр бул продукцияны жакшы изилдейт дагы. Анан албетте көпчүлүк адамга айтат. Анан албетте 2 жыл иштөө бул албетте өзүнүн мындай натыйжасын берет. Албетте сиз бир жерде көпкө чейин иштей берсеңиз, өзгөчө бизнес тармагында сиз көп чейин иштей берсеңиз, сизде кардарлар, клиенттер наработанный болуп калат да. Бул жерде да ушундай болот. Эми компанияга ишеним. Компанияга ишеним болсо, мына ал кантип пайда болот экен? Ал негизинен сиздин компания жасаган маракелерге катышуу процедурасынан болот экен. Көптөгөн маракелер жасап турат компания. Ошол маракелерге сөзсүз түрдө катышып туруңуз. Анткени тармактык маркетинг ушул бизнесте мындай болот экен. Сиз канчалык көп маракелерге катышсаңыз, ошончолук ичиңизде энергия жана ишеним пайда болот экен да. Жана буга чейин көрдүк, ийгиликтин негизги сырларынын бири бул жөндөмдөр эмес экен, бул билим эмес экен, негизинен образ мышления, ой жүгүртүү. Ошол ой жүгүртүүңүздү туура жолго бура баштайт экен. Ошол маракелерге катышып, өзүңүз жеке өзүңүз барып, живой барып, интернеттен эмес, живой барып катышканыңызда ошол энергетика, ошол ийгиликтин энергетикасын сезип калат экенсиз да. Ошол ичиңизге кирип, сиздин рухуңуз менен бирге жашап калат экен да. Сиз бул бизнес, бул компания жөнүндө өтө күчтүү ойдо болот экенсиз да. Сиздин ичиңизде ошол стержень пайда болот экен да. Башка компанияга буруп кетпестен, башка бизнеске буруп кетпестен, сиз тескерисинче ичиңиздеги энергиянын жардамы менен көптөгөн адамдарды ушул компанияга бурууга жөндөмдүү болуп калат экенсиз. Андыктан сиз YouTube'дагы роликтерди көрүңүз. Кээ бир учурларда катыша албаган учурлар болот. Жок дегенде ошол мараке жөнүндө роликтерди элдер катышып келген адамдар азыркы учурда сабактарда өздөрүнүн ой пикирин бөлүшөт. Онлайн тренингтерде ошолорго катышыңыз. Страна Фабилик журналынан тынбай ошол маракелер жөнүндө окуп туруңуз. Маракелердин сүрөттөрүн көрүп туруңуз. Сизде ичиңизде энергия пайда болот. Ошол бизнеске болгон, компания болгон ишеним пайда болот экен да. Анан компаниядагы лидерлердин события, ошол майрамдардагы сахнада чыгып сүйлөгөн видеолорун сөзсүз түрдө көрүңүз. 2 жыл мурунку, 3 жыл мурунку, 5 жыл мурункуларда көрүңүз. Сизге энергия пайда болот. Мен көрүп жүрөм, ошондой маракелерди, лидерлердин выступление, сахнага чыгып сүйлөгөн роликтерин көрүп жүргөн адамдарда энергия дайым бар. Алар дайым ийгиликке жеткиси келет дагы, аракет жасап отуруп, анан биринчи натыйжалар, биринчи ийгиликтер пайда боло баштап атышат да, ужечи. Көрүп атам ушундай адамдарды.
Эми үчүнчү ишеним бул индустрияга болгон ишеним. Индустрия мына тармактык маркетинг бул өзүнчө тармак, өзүнчө ушул тармакка болгон ишеним сизде кантип пайда болот. Эгерде сиз ошого тармакка болгон ишеним болсо, анда сиз бул тармакты жамандаган, бул тармакта жасап көрүп ийгиликке жетпей калган, балким алар башка туура эмес командага түшүп калган, мисалы үчүн сабак бербей турган командаларга түшүп калат, эч үйрөтпөй турган командаларга түшүп калат дагы ийгиликке жете албай калат. Нарагынан, өзүнүн нарагынан бизнес жөндөмдөр болбосо, ал адам ийгиликке жете албай калат экен. Ал эми биздин командада болсо, биз сабактарды өтүп турабыз, биз көптөгөн видео роликтерди өткөрүп турабыз, биз поддержка жасап турабыз. Биздин командага түшпөй, башка командага түшүп калды дейли, башка бизнес компанияга түшүп калды дейли, ал жерде такыр үйрөтүүчү системасы жок дейли, же туура эмес компанияга түшүп калды, ошондой учурлар болот. Анан бул индустрия жөнүндө жаман ойдо калат. Ошол адамдар сизди ийгилик жолунда сындырып койбош үчүн сиз индустрияга болгон ишенимди да күчөтүп алышыңыз керек. Демек бул үчүн сиз YouTube'дан видео роликтерди көрүңүз, видеолорду. Рэнди Гейдж, Том Шрайтер, бул адамдар көптөгөн адамдарды көп жылдардан бери миллиондорду табууга үйрөтүп жүргөн адамдар экен. Дүйнө жүзүн кыдырып көптөгөн тармактык маркетингде чоң ийгиликтерге жеткен адамдарды мындан да чоң ийгиликтерге жетүүгө жардам берип, жана эми баштап аткан адамдарга тез ийгилик жаратууга чоң түрткү берген адамдар экен. Тамила Полежаева, булар башка компаниядагы адамдар, бирок ага карабастан булар да бизге мисал болуп келе алат экен. Анткени булар көп жылдан бери иштеп жүрөт. Чоң СНГ мамлекеттеринин ичинде эң чоң ийгиликтерге жеткен адамдар катарына кирет булар. Тамила Полежаева, Нурия Ахмедова, Алексей Сиврук, Андрей Веденев, Станислав Санников. Мына Станислав Санников мына мисалы үчүн эң жаш MLM тармагында эң жаш миллионердин катарына кирген, 25 жашында, 26 жашында алган болсо эле. Антон Агафонов, Валерий Максимчук, Артем Нестеренко дагы бир MLM тармагында эң жаш миллионерлердин бири. Генрих Эрдман, тез аранын ичинде чоң акчага жеткен, традициондук бизнесте дагы ачкан адам, тармактык маркетингде дагы көп тармакта иштеп көргөн адам, жана кайрадан тармактык маркетингке эң сонун бизнеске деп кайра келген адам. Анан стратегия победителей, ответ 2 деп интернетке кирсеңиз ушул роликтер чыгат. Бул роликтерде сиз тармактык маркетинг жөнүндө кыскача түшүнүп алып кетет экенсиз. Пабло и Бруно тармактык маркетинг жөнүндө эмес, бирок акча табуунун негизги жолдору жөнүндө, акча табуунун эки бир кулчулук жолу жана эркиндик жолу жөнүндө айтып кетет. Бул роликти сөзсүз түрдө өзүңүз да көрүңүз, башкаларга да көрүүгө сунуш кылыңыз башкаларга. Рэнди Гейдж, что делать, когда мечта умирает деген видеосун көрүңүз. Миллионер, мисалы үчүн ушул Рэнди Гейдж нолдон баштап башка бизнес кылып көрүп банкрот болуп, кайра өзүнө ишенбей калып, кайра бутуна туруп, кайра өскөн тагдыры жөнүндө айтып берет жана кантип мечтатыш керек, кантип ийгиликке жетиш керек ошол жөнүндө айтып берет. Эми биздин компаниядагы Фаберик компаниясынын лидерлеринен бөлүшүп кетсең, булар Людмила жана Александр Мельникова, Мариям Умарова, Николай Андрейко, Руслан Сейтумер. Бул адамдар кыска мөөнөттүн ичинде тез ийгиликтерге жеткен адамдар. Эркин Эрбачаев, мына мисалы үчүн Мариям Умарова, Николай Андрейко жана Руслан Сейтумер, Мельниковалар 10 жылда жеткен ийгиликке булар 3 жылда, 4 жылда, 2,5 жылда жетип атышат. Светлана Нуриддинова, чоң опыту бар, Өзбекстанда иштеп жүргөн лидер. Эркин Эрбачаев, Өзбекстанда жана башка мамлекеттерде иштеген опыту бар. Ткаблаце, Грузия. Анна Канонова, интернет аркылуу иштеп отуруп, тез аранын ичинде чоң ийгиликтерге жетти. Юрий Горев, традициондук бизнесте алтын менен иш кылган, оптом иш кылып жүрүп, 98-жылы банкрот болуп калып, тармактык маркетингке келип, кайра традициондук бизнеске кайрылгысы келбеген адам. Анткени ал айтат, мен сүйлөшкөндө эмнеге кайрылбадыңыз десе, ал жерде оборотум чоң, бирок акча аз түшөт дейт, жана эркиндик жок дейт. Кризис болгондо банкрот болуп калышы мүмкүн. Өтө чоң рисктер бар. Тармактык маркетинг мага эмнеси жагат? Көптөгөн адамдарга чоң сооп иш жасап отуруп, чоң акчаларды табасың дейт. Бирок ошончолук чоң риск жок дейт да. Екатерина Бакитько, интернет аркылуу статьяларды жазып отуруп чоң ийгиликтерге жетти. Дарья Пахильчук, бул дагы интернет аркылуу иштеп отуруп жакшы ийгиликтерге жетти. Евгения Клочкова, бизнес-мама, мына баласы менен үйдө отуруп ийгиликке жетти. Мариям Умарова баласы менен үйдө отуруп ийгиликке жетти. Николай Андрейко көптөгөн адамдарды үйдө баласы менен интернет аркылуу иштеп отуруп ийгиликтерге жетүүгө жардам берип отуруп, өзү дагы 26 жашта бул бизнесте чоң ийгиликтерге жетти. Анын жашындагы адамдар мынчалык чоң акча таба элек көпчүлүгү. Башка адамдарга ишеним. Сиз өзүңүзгө ишенгени менен бирок башка адамдарга ишенбесеңиз, көпчүлүк адамдарды сиз чакырбай коюшуңуз мүмкүн. Бул көзү кыйшык, бул оозу мындай, сүйлөй албайт, акчасы жок, өзүнө ишенбейт жана башка деген көптөгөн отговоркаларды айтып отуруп, көптөгөн адамдарды чакырбай коюшуңуз мүмкүн. А эгерде сиз бул бизнес жөнүндө аларга мүмкүнчүлүк берип сунуш кылбасаңыз, анда алар да ийгиликке жетпейт, сиз да ийгиликке жетпейт экенсиз. Бул бизнес ушундай түзүлүптүр. Биз көптөгөн адамдарга өзүн бизнес ачып көрүүгө, проба кылып көрүүгө мүмкүнчүлүк, шанс берип отуруп ийгиликке жетет экенбиз жана аларга чындап умтулуп, чындап аракет кылгандарына чындап жардам берип отуруп, ийгиликке жетүүгө жардам берип отуруп, аларды ийгиликке чыгарып, өзү да ийгиликке. Ошондуктан сиз башка адамдарга ишенбесеңиз, бул бизнесте ийгиликке жете албайт экенсиз. Традициондук бизнесте да сиз башка адамдарга ишенбесеңиз, сиз өзүңүздүн командаңыздагы адамдарды өстүрө албайсыз жана өзүңүздүн командаңызды чоңойто албайсыз, кеңейте албайт экенсиз.
Деги эле сиз кайсы жерде лидер болбоңуз, башка адамдарга ишенбесеңиз, сиз ийгиликке, чоң ийгиликтерге жете албайт экенсиз. Артыңыздан лидерлерди өстүрүп чыгара албайт экенсиз. Көптөгөн адамдарды ыраазы кылып жашоосуңузду өтө албайт экенсиз. Ал үчүн сиз ар кандай адамдардын ийгилик окуяларын, компаниядагы коллегалардын YouTube'дагы роликтерин, ушуларын баарын көрүп турсаңыз, сиз көптөгөн адамдардын окуяларын билгениңизде, сиз тааныштарыңыз арасында ошого окшогон адамдарды көрүп баштайсыз. Кимдирбөө өзүнө ишенбесе, ошого окшогон окуяларды айтып берип, аларды өзүнө ишендирүүгө жардам берет экенсиз. Кимдирбөөдү тандабастан сиз жанагы мен ушул компанияда көргөн ийгиликке жеткен адамдын тагдырында экен, бул да ийгиликке жетүүгө мүмкүнчүлүгү бар, шанс бар деп ар бир адамга ишеним мүмкүнчүлүк берет экенбиз. Ал эми алар чындап аракет кылабы, кылбайбы, чындап өзүнө ишенген аракет кылабы, жашоосун өзгөрткөн аракет кылабы, бул алардын өздөрүнүн тандоосу. Биз болгону мүмкүнчүлүк беребиз жана чындап кызыккан, чындап аракет кылган адамга жардам берет экенбиз. Кызыкпайбы, жардам чындап аракет кылбайбы, болгону бирөөдөн үмүттөнүп күтөбү, анда биз аларга убактыбыз жок. Болгону биз аларга бирок мүмкүнчүлүк берип, изилдеп көргөнү жана өзүн мындай урунуп жасап көргөнү мүмкүнчүлүк, шанс беришибиз керек экен. Андыктан бул жерде башка адамдарга да ишенимибизди өнүктүрүп турушубуз керек экен. Жана муну өнүктүрүү үчүн сиз Страна Фабилик журналынан көптөгөн адамдардын окуялары чыгып турат, ошону окуп туруңуз. Компаниядагы лидерлердин, событиядагы, сахнадагы жаңы лидерлердин сүйлөгөн видеолорун көрүп туруңуз. Ошондо сизде көптөгөн башка адамдардын ийгиликке жетүүсүнө ишеним пайда болот экен. Бешинчи ишеним бул эң маанилүү ишеним, бул өзүңүзгө болгон ишеним. Кандай гана бизнес болбосун, сиз эгерде өзүңүзгө ишенбесеңиз, анда сиз бизнести баштабайсыз да, коркуп баштабай ойлонуп жүрө бересиз, жана баштасаңыз дагы тез эле банкрот болуп калат экенсиз. Аны өнүктүрүү үчүн сиз ар кандай адамдардын ийгилик окуяларын угуп туруңуз. Башка адамдардын ийгилик окуялары сизди өзүңүзгө ишенүүгө да чоң жардамын, чоң таасирин тийгизет. Өзүнчө кыйын моменттерде сиз ал ушундай ситуациядан ушундай абалдар чыгып кетти. Мисалы үчүн Дональд Трамп же Роберт Кийосаки деген авторлор бар. Ушулар ушундай кыйын учурлардан чыгып кетти, мен да чыга алам деген ишеним пайда болот. Компаниядагы лидерлердин событиядагы, сахнадагы сүйлөгөн видеолорун көрүңүз. Страна Фабиликтеги журналдагы пикирлерди көрүңүз, ойлорду көрүңүз, окуяларды көрүңүз. Сиз өзүңүзгө ишеним ошондо тез өнүгө баштайт экен. Өзүңүздү өнүктүрүүчү китептерди окуп туруңуз. Жөндөмдөрдү өстүрүүчү сабактар, видеолор, китептерди bizde болуп турат. Жана интернет кандай сабактар көп, ошолорду көрүп туруңуз. Ошондо сиз тез өзүңүзгө ишенип, өзүңүздүн жөндөмдөрүңүздү өнүктүргөн сайын сиз өзүңүзгө көбүрөөк ишенесиз. Секрет документалдуу фильмин сөзсүз түрдө окуңуз, көрүңүз. Муну көргөндө сиз өзүңүздүн ой жүгүртүүңүз канчалык күчтүү экенине ынанасыз. Джон Кеханын «Подсознание может все» китебин окуганда сиз канчалык сиздин ой жүгүртүүңүз чындап эле сиздин ийгилигиңизге чоң таасир тийгизерин түшүнүп каласыз жана аны пайдалана бере баштайсыз. Огмандина «Величайший торговец в мире», «Величайший успех в мире» деген китептерди окуңуз. Ричард Брэнсон «К черту все, берись и делай», коркпостон, тайманбастан, сиз корккон ишке дагы жеңип барууга үйрөтөт. Ошол эле учурда жөндөн жөн куруу тобокелдерге барбашты үйрөтөт. Ричард Брэнсон мисалы үчүн бир да китеп окубаган, бирок нарадан күчтүү адам, өтө энтузиаст, өтө бир нерсеге ишенсе, кызыкса, ишенип коркпостон барчу адам. Ушудан сиз чоң мисал ала аласыз. Бойло Шефер «Законы победителей», мунун аудио жана китеп версиясы бар, экөөнү тең көрүңүз. К черту всёнун дагы аудио жана китеп версиясы бар. Экөөсүн тең кайсысын ыңгайлуу болсо таап уксаңыз болот. Негизинен мына өзүңүзгө сиз ишенип ушул китептерди окуп өзүңүздү өнүктүргөнүңүз менен эгерде сиз күнүмдүк аракетти жасабасаңыз, күндө адамдар менен жолуштурбасаңыз, практика ишин жасабасаңыз, анда сиз өзүңүзгө ишенип кайра ишенбей калар экенсиз. Анткени өзүңүзгө ишеним сезими сиз алгачкы кичинекей болсо да натыйжаларды жасаганыңызда гана, алгачкы кичинекей ийгиликтерге жеткениңизде гана ошол ишеним мындан дагы бекем болуп, сизди бышык болуп, ошол күчтүү боло баштайт экен ишеним. Эгерде сиз китептерди окуп, видеолорду көрүп, бирок аракет күндө адамдар менен жолуштурбасаңыз, күндө жолугушууларды өткөрүп турбасаңыз, анда сиздин ишенимиңиз болгону бир кагаздын ичинде же мээңиздин ичинде калып кетет экен. Ал ичиңизге кирип кетпейт экен да, сиздин бир бөлүгүңүз болбой калат экен. Андыктан сиз сөзсүз түрдө китептер менен бирге, видеолор менен бирге күндө жок деген сөздү угушуш керек. Күндө ар кимдин ар кандай оюн угушуш керек. Мына мисалы үчүн мен кече жакында эле бир адам менен интернетте жолугуштук. Жолдошум MBA компаниясында иштейт, бирок ийгиликке жете элек. Сертификаттер барыңар андайсыңар, мен көңүлүм жок, мен көңүлүм бул бизнеске жок деди. Андан кийин макул дедим. Бирок көңүлүңөрдү оорутпай макул көрүп көрөйүн дедим. Сунушумду жөнөттүм. Андан кийин WhatsApp'тан сүйлөштүк. WhatsApp'тан сүйлөшкөндө айтып атат: "Эми сетевой сиз деле ийгиликке жетсе болот. Мен жөн эле кызыгып койдум" дейт. Деди эле, туура айтасыңар, эми кааласаңар кылбай эле койгула, айылга барып деле иштей берсеңер боло берет. Эми өзүңөр билесиңер да, жашоо силердики, эч ким силерге даяр акча алып келип бербейт негизинен деп койсом, башка бизнестерде ийгиликке жетсе болот деди эле. Туура айтасыңар, биздин экинчи бизнесибиз сулуулук салонунда ийгиликке жетсе болот. Бирок сулуулук салонунан биз чоң ийгиликке жетиш үчүн биз Фабиликтен чоң опыт алдык. Ошол опытыбыз аябай жардам тийди. Жана биз иштесек да, иштебесек да түшүп турчу айлыгыбыз да чоң жардам берди. Өзгөчө башында аренданы актай албай кыйналып атканыбызда биздин ошол айлыгыбыз чоң сактап турду. Эгерде мен айылга иштегенимде, мурун элдин көпчүлүгүнө окшоп айылга иштеп жүргөндө, азыр мен иштебей калсам акча түшпөй калат эле дагы. Биз салонубузга көңүл бура албай калат экен элек дагы. Биз салонду таштап коюп, кайра айылга иштеп жүргөн болот элек десем, өзүнө келе түштү дагы.
мен бул бизнесте ийгиликке жетүү үчүн эмне кылышым керек деди. Мына көрдүңүз, анан эменен айттым эле, ошол эле учурда бизден мурун баштаган салондор ошол деңгээлде калып кетти, кичинекей деңгээлде. Же биз ушундай болуп калат элек, же болбосо кээ бир канчалаган салондор, канчалаган адамдар, акчасы бар адамдар дагы салондорду ачып жабылып банкрот болуп кеткендерди көрүп жүрдүк ушул бизнесте иштеген учурда. Же ошолордун катарына кирет элек дегенден кийин өзүнө келе түштү. Эмнеден болду? Мен көптөгөн адамдар менен жолугушкам, көптөгөн адамдар менен сүйлөшкөм. Мен мага адам жок десе мен капа болуп кеткем дагы. Болгону чоң киши кичине балага сүйлөгөндөй деңгээлде сүйлөп койдум. Эмнеден болуп атат? Бул мен өзүмө ушунчалык ишеним күчтүү экен, ушул бизнеске ишеним ушунчалык күчтүү болгондон болуп атат. Эмнеге? Мен көптөгөн адамдардын окуяларын, пикирлерин, бул бизнесте ийгиликке жеткен адамдардын ийгиликтерин көрүп жүрөм. Андыктан анын ою мен үчүн эч нерсе эмес. Мен үчүн важный бул ийгиликке жеткен, чоң ийгиликтер жасаган адамдардын окуялары жана алардын пикири өтө важный. Ал эми эч нерсе жасабай көрүп, даже жасап көрсө, кичине бир чалынып калып, жыгылып, анан кийин бул бизнести сыйлабайм деген адамдардын пикири мен үчүн өтө не важный. Эми өзүңүзгө ишеним мына негизинен өнүгүп туруу үчүн биз айтып кеттик, күнүмдүк аракет, күндө жолугушуулар, күндө бул бизнесте ийгиликке жетүү үчүн күнүмдүк аракеттер болуп туруш керек экен. Биринчиси, өзүңүздүн үстүңүздөн иштеп отуруп, сиз жаңы жөндөмдөр пайда болуп кеткен. Жаңы жөндөмдөр жана жаңы навыки пайда болуп кеткен да. Анан сиз ошону аракет жасап отуруп, практикада ошону ишке ашырып отуруп, сиз кандайдыр бир жаңы кичинекей натыйжаларга чыга баштайт экенсиз. Ошону менен бирге сизде жаңы опыт пайда болот экен. Анан жаңы опыт пайда болгондуктан, жаңы натыйжа пайда болгондуктан сизде өзүңүзгө ишеним дагы күчөйт экен. Дагы өзүңүздүн үстүңүздөн иштеп отуруп, өнүктүрүп отуруп, сиз дагы жаңы жөндөмдөр пайда болот экен. Сизде жаңы аракет, жаңы практика жасап отуруп, сиз жаңы натыйжа жана жаңы опытка келет экенсиз. Жаңы опытка келген соң сиз өзүңүзгө ишеним дагы күчөйт экен. Өзүңүздүн үстүңүздөн иштеп отуруп, дагы жаңы жөндөмдөр, дагы жаңы аракет, дагы жаңы натыйжа, жаңы опыт пайда болуп отуруп, өзүңүзгө ишеним мындан да күчтүү боло баштайт экен. Өзүңүзгө ишеним күчтүү болгондон кийин сиз токтосун дагы өзүңүздүн үстүңүздөн иштейт экенсиз. Дагы ушинтип айлампа болуп айданып жүрөт экен. Биздин ийгилик ушинтип жаралат экен. Акырындык менен, спираль түрүндө да, акырындык менен күндө азастан натыйжа жасап отуруп, азастан опыт, жаңы опыт пайда болуп отуруп, адамдар менен сүйлөшүүдө, адамдарды кызыктырууда, адамдардын суроолоруна жооп берүүдө күндө биз ар кандай ыңгайсыз суроолорду, ыңгайсыз ойлорду көрүп отуруп, анан өзүбүзгө ишеним ушинтип өнүгөт экен. Өзүгө ишеним китептердин жардамы менен гана пайда болуп калбайт экен. Ал китеп жана практика, видео жана практика, сабактар жана практика болуп отуруп гана күчөйт экен. Бизнеске болгон ишеним да дал ушул айлампа менен өсөт экен. Ушул жолду басып отуруп гана сиз ийгиликке жетет экенсиз. Бир күндө биз президент же директор боло албайбыз. Бирок ага карай жол бир эле күндө башталат экен. Бүгүн баштасаңыз, мына китептерди, видеолорду изилдеп көрүңүз. Биринчи эле эмне кылышым керек деген суроо берди жанагы кыз дагы, жанагы аял. Ошол МБД иштегендин аял айтып атат. Биринчи эле кадамыбыз бул бизнес жөнүндө, ийгилик жөнүндө китептерди окуй баштоо жана биринчи кадамдарды жасай баштоо. Менин практикада интернетте иштөө, живой иштөө боюнча, продажа боюнча видеолорум бар. Индустрия жөнүндө көргөнчө, продукция жөнүндө көргөндө, ошо продажа жөнүндө же интернет аркылуу иштөө жөнүндө сабактарды көрүп, биринчи кадамдарды жасай баштоо. Демек, дагы бир күч берүүчү сонун окуялардын биринен мисал келтирип кетели. Дональд Трамп азыркы күндө АКШнын 45-чи президенти, бизнесмен, көптөгөн бизнес темасындагы китептердин автору. Бул адамдын көптөгөн сабактары бар, көптөгөн телешоулар бар ийгилик жөнүндө, бизнес жөнүндө. Ушул адамдын бир күнү интервьюда миллиардер азыркы күндө Дональд Трамптан сурашкан экен семинарда, эгерде сиз бүгүнкү күндө нолдон баштасаңыз, сиз эмнеден баштамаксыз десе, прагматик жана практик Трамп ойлонуп туруп айткан экен, мен тармактык маркетинг компаниясынын перспективдүүсүн тандап алмак элем дагы, ошол жерде дистрибьютор болуп баштайт десе, залдагы шылдыңдап күлүшөт экен. Эмнени айтып атат деген сөз. Анан Трамп унчукпастан, күлбөстөн, серьезно туруп жооп берген экен. Дал ушул себептен силер күлгөнүңөр үчүн силер залда отурасыңар, а мен болсо ушул сахнада силерге кеңеш берип отурам деп. Когда-то я был классическим бизнесменом дейт. Мына классикалык, традициондук бизнесмен болгон учурда мен тармактык маркетингти мошенниктердин, жаман адамдардын, жульниктердин, нечестный, таза эмес бизнес деп ойлогом. Бирок күндөрдүн биринде мен бул бизнес менен жакшыраак таанышып калдым. Силер менин үстүмөн күлүшүңөр мүмкүн. Мен бирок көп жылдык опытым бар, стажым бар, профессионал бизнесменмин. Мен мындан мыкты бизнести көрө албадым. Нолдон баштоо үчүн эң сонун бизнес. Мынчалык прибыльдүү бизнести көрө элекмин деп жооп берген экен. Андыктан мен чоң кызым Кристина Европада өтө атактуу элитный колледжди бүткөндө, ата мен өзүмө иштегим келет, эмнеден баштасам болот дегенде мен тармактык маркетинг MLM компаниясынан баштады. Эгерде сен мага ишенсең, прямые продажи, түз сатуучу компания же тармактык маркетинг компаниясы менен контракт түздөгө бизнести башта дейт. Андыктан мен кичине кызыма дагы каникул учурда эмне кылайын
жайды кантип өткөрөйүн десем, мен чынчыл, туура, түз жооп бергем дейт. Елизавета кызым, эгерде сен Макдональдста идиш жууп жайды өткөрсөң, мен аябай бактылуу болом деген экен. Ал эми эгерде сен прямой продажа түз сатуучу же тармактык маркетинг компаниясы менен иштесең, мен 10 эсе бактылуу болом деген экен. Туура түшүнгүлө достор, прямой продажа же тармактык маркетинг бул как раз силер опыт алчу, көп нерсеге үйрөнчү сонун жерде. Анткени сиз көптөгөн адамдардан жүздөгөн нафиг деген, жок деген, барчынары деген сөздөрдү угасыңар. Бул чыныгы потенциалдуу кардарлар менен жолугушкан сайын бул чыныгы характерди, интеллектти, рухту өнүктүрүү жана күчөтүүнүн эң сонун мектеби дейт. Жана бул ошондой эле позитивдүү ой жүгүртүүнүн, оратордук жөндөмдөрдүн сонун мектеби деп атам. Эгерде сиз ийгилик тармактык маркетинг компаниясына ийгиликке жете албасаңыз, же түз сатуу компаниясына ийгиликке жете албасаңыз, анда мен сиз башка бизнестерде ийгиликке жетүүгө мүмкүнчүлүгүңүз же профпригодность деп атат, анда сиздин жөндөмүңүз башкага жетпейт деп атат. Ушул жерде гана сиз чоң мектепти өтө аласыз жана өзүңүз сынай алат экенсиз, нолдон баштап отуруп дейт. Мына туугандар, достор, тармактык маркетингде жаңы эра башталып атат, профессионалдык эра. Ушул тармактык бизнеске көңүл буруңуздар деп жооп берген экен Дональд Трамп. Андыктан мен сизди куттуктайм өзүңүздүн бизнесиңизди башташыңыз менен. Нолдон өзүңүздүн бизнесиңизди башташыңыз менен. Башка көпчүлүк тармак традициондук бизнестерде сизди эч ким үйрөтпөйт, сизди эч ким жетелебейт. Сиз көптөгөн акчаны салып тобокелге барасыз. Тармактык маркетингде биз сизге жардам берип атабыз, сизге керектүү сабактарды берип атабыз. Көпчүлүк бизнестерде эгерде сиз ошол сабактарды алам десеңиз, сиз акча төлөп киресиз. Биздин потенциалдык же азыр иштеп аткан бизнес партнерибиз болгондуктан гана биз бул сабактарды сизге бекер берип атабыз. Анткени биз сиз менен партнербиз. Сиздин ишиңиз канчалык ийгиликтүү болсо, биздики да ийгиликтүү болот. Биз сиз менен бирге, биз шериктешпиз, биз сиз менен бирге чоң ийгиликтерге жетет. Мына мен азыркы күндө традициондук бизнесте бир адам менен шериктеш болуп бизнес баштап атабыз кошумча. Мен ал адамды дагы өстүргөнгө аракет кылдым, анткени ал канчалык ийгиликтүү, канчалык күчтүү болсо, биздин бизнесибиз өсөт. Традициондук бизнесте да ошондой экен, эгер шериктеш болсок. Тармактык маркетингде биз көптөгөн адамдар менен шериктеш болгону мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эгер традициондук бизнесте ал дагы акча киргизген болсо, мен да акча киргизген болсок, биз шериктеш боло алабыз. Киргизбесек шериктеш боло албайбыз. Тармактык маркетингде сиз чоң акча киргизбестен болгону 1000 сом, 2000 сом менен баштап бизге бизнес партнер болуп атасыз. Бул укмуш сонун мүмкүнчүлүк. Андыктан сиз ар кандай адамдардын ар кандай сөзүн көтөрө билиңиз. Алардын жок деген сөзүн кабыл ала билиңиз, бирок чөкпөңүз. Бул эң сонун бизнес, эң сонун мүмкүнчүлүктөрдүн бири. Болгону муну изилдеп, муну үйрөнүш керек, профессионал болуш керек бул бизнесте. Бул бизнести ичип жеп алышыңыз керек. Ошондо сиз күнүмдүк аракеттериңиз менен иштеп отуруп чоң ийгиликтерге жете аласыз. Анда эмесе сизди биз ушул ийгилик жолуна түшкөнүңүз менен куттуктайбыз. Ийгилик жолунда сынбастан албетте акыр аягына чыгасыз деп ишенебиз. Сизге ийгилик каалайбыз.